Саламатсыздарбы? Менин YouTube каналыма кош келиңиздер. Бул YouTube каналда менин алгачкы контентим болуп саналат. Бул жакта мен косметология, сулуулук жаатындагы көптөгөн пайдалуу кеңештер менен жана нутрициология, ден соолугубузга туура пайдалуу кеңештер менен сиздер менен бөлүшмөкчүмүн. Андыктан мен сиздердин колдооңуздарды күтөм. Өзүм тууралуу кыскача маалымат бере кетейин. Аты жөнүм Жанара Кубаныч. Мен 10 жылдык тажрыйбам менен врач, дерматолог, косметолог жана нутрициолог болуп азыр иш алып барып жүргөн учурум. Көптөгөн айымдарга, эжелерге, апаларга, өспүрүм балдарга тери жаатындагы көптөгөн көйгөйлөр менен жардам берип, көптөгөн ыраазычылыкка ээ болуп келем. Ал эми YouTube каналын ачууга мага эмне түрткү болду? Эң биринчиден консультацияга көп айымдар келет. Ал жакта аябай чоң көйгөйлөр бар, аябай көп көйгөйлөр бар. Көп учурунда айыл жергесинде шаарга келе албаган, косметологияга келе албаган, бирок терисине туура кам көргөндү биле албай жүргөн, же болбосо ар кандай кеңештер менен терилерин бузуп алган учурлар да көп кездешет. Ошол себептен мен ушул YouTube канал аркылуу сиздерге пайдалуу тери жаатындагы көйгөйлөргө жана жөн эле териңиздерди сулуу, жаш бойдон алып калуу үчүн пайдалуу маалыматтар менен бөлүшөйүн деп чыгып отурган кезим. Эми сиздер менен эң биринчи пайдалуу кеңешим менен бөлүшөйүн. Көбүнчө учурда айымдар келгенде, кыздар келгенде, эжекелер келгенде буга чейинки косметикасын колдонуп жүргөн учурда туура эмес косметиканы тандап алгандыгын көп байкайм. Жана мага клиникага келгенде кандай косметиканы же болбосо менин теримдин түрү кандай экенин билип берчи деп көп кайрылышат. Мына ошол себептен бүгүнкү биринчи темабыз теринин түрүн туура аныктоо болуп саналат. Ар бир айым өзүнүн терисине туура кам көрөрдүн астында, туура косметиканы сатып алардын астында эң биринчиден теринин түрүн туура билиш керек. Эгерде сиз териңиздин түрүн билбей туруп, ар кандай косметиканы барып сатып алсаңыз, териңизге туура келеби, келбейби аны билбей туруп койсоңуздар, сиз териңизди жакшырткандын ордуна огош бетер аны күчөтүп же жаман состояние алып келип алышыңыздар мүмкүн. Ошондой косметикалардын артынан биздин терибиз түлөп, кургап, майда бырыштар, тактар, купероз дейгиле тери жаатына туура эмес келе турган оорулардын баары мына ошол эң биринчи биздин туура эмес кам көрүүбүздөн болушу мүмкүн. Эми ар бирибиз косметика саткан жерге барганда биз косметиканы кантип алышыбыз керек? Алуу үчүн биз тип кожаны биринчиден аныкташыбыз керек. Ал үчүн тип кожа бул косметологияда негизи эле бул методичкаларда теринин түрү 4кө бөлүнөт. Биринчи бул кургак тери, майлуу тери, аралаш тери жана нормалдуу тери болуп 4кө бөлүнөт. 4 түр терини кантип аныктасак болот? Эң биринчи нормалдуу териден баштайлык. Нормалдуу тери эң эле аз кездешет. Менин практикамда 10 жылдан ашык мен нормалдуу терини 4-5 жолу эле көргөн болушум керек. Анткени нормалдуу тери деген бул теринин идеалдуу териси болуп саналат. Мындай тери бизде аз. Экинчиден, көбүнчө нормалдуу тери методичкаларда, ар кандай атластарда, ар кандай медициналык журналдарда эле көп белгиленбесе, нормалдуу тери жашообузда аз кездешет. Экинчи теринин түрү бул майлуу тери. Майлуу тери деген бул терибиздеги толугу менен бетибизде теринин ар бир участогунда поралардын көп жайланышы жана кара точкалардын абдан көп болуп турганы бул майлуу териге кирет. Жана ар кандай высыпаниялардын көп чыгышы, бул учурда подросток жаш балдар, өспүрүмдөрдө аябай көп кезделүүчү безетки ооруларынын ээси бул майлуу териден башталат. Майлуу териде безетки көп болот, кара точкалар көп болот жана тешикчелер абдан көп болот. Кандай аныктай алабыз? Эң жөнөкөй аныктоо бул салфетканы алып эле сиздер беттериңиздерге коюп көрсөңүздөр, андан кийин салфетканы алып караганда ошол салфеткаңыздын баардык бети тең майланышып калганын байкайсыздар. Көбүнчө декоративный косметиканы койгондон кийин 2-3 сааттан кийин териңиз майланышып, жылтырап калганы бул майлуу тери экенин тастыктаганы.
Кийинки тери бул кургак тери. Кургак териге эч качан безетки чыкпайт, эч качан воспалительный элемент чыкпайт. Кургак териде көбүнчө сиздер бырыштарды байкайсыздар жана кара такты байкайсыздар. Анткени кургак тери канчалык кургаган сайын терибизде ошо тактар көбөйүп баштайт, бырыш көбөйүп баштайт. Кургак териде эч кандай кара точкалар болбойт жана пора деп коебуз го, тешикчелер дагы кургак териде байкалбайт. Үчүнчү түр териники бул аралаш тери. Аралаш дегенде биз бетибизди алганда Т зона бул мурдубуздун үстү, эгибиз жана чекебиздин бул бөлүгүндө кара точкалардын көп жайгашканы, поралардын көп жайгашканы жана высыпаниялардын ушул зонага чыккандыгы мына ушул аралаш тери. Бул жактары капталдарыбызда эч кандай высыпания жок, пора жок, кадимки нормалдуу териге туура келе турган эле терини көрсөңүздөр, бул жагыбыз нормалдуу тери, бул жагыбыз майлуу тери болгондо экөөнүн кошулмасы бул аралаш тери болуп саналат. Эми бул косметологиядагы теринин 4 түрү. Бирок сиздерде суроо болушу мүмкүн, кара тактуу, пигментированный тери деген эмне, купероздуу тери деген эмне, сезгиничтүү тери деген эмне, ачка тери деген, бырыш баскан тери деген эмне деп суроолор келиши мүмкүн. Бул туура, анткени 4 теринин түрү болсо, булары подтиптери болуп калат. Ар бир тери, кургак тери дагы, майлуу тери дагы, аралаш тери дагы купероздуу боло алат, аралаш тери да куперозная боло алат. Кургак тери дагы купероздуу, кургак купероздуу тери болуп саналат да. Майлуу тери дагы кургак болушу мүмкүн. Көбүнчө учурда менин бетим майлуу да кантип кургап атат, эмне үчүн кургап атат, эмне үчүн түлөп атат деген суроолор көп болот. Эгерде биз майлуу терини толугу менен нымдай албасак, биздин май чыгаруучу бездерибиз 2-3 эсе аябай көп иштей баштайт дагы, ошо майлуу терибиз ош бетер майлуу боло баштайт. Ошол себептен майлуу терини да нымдаш керек, кургак терини да нымдаш керек, жана сезгеничтүү терини дагы нымдап туруш керек болот. Качан биздин терибиз нымдалган болсо, азыктандырылган болсо, ошол учурда эч кандай көйгөйү жок, эч кандай проблемасы жок. Биздин терибиз жашынакай көрүнүп, биздин сулуулугубузга сулуулук кошуп, каруу процессин төмөндөтүп турууга ушундай шарттар менен жетсек болот. Бул маалыматтардан кийин сиздин териңиз кандай түргө кирет экенин комментарийге жаза кетиңиз.